мөмөлөр жүктөлүп чет мамлекетке кетип атат. Дыйкандардын эң биринчи көйгөйү бул сбыт маселеси болуп атат. Ягы тармагы абдан өнүгүп жаткандыктан кайта ошол ящик чыгаруу суроо талабы күчөп жатат. Холодильник маселеси болуп калат. Негизги эрежеси бул түндө жүктөлүш керек экен, күн чыкканга чейин. Бир бети тулкунай, аркы бети малина. Холодильник коюлгандан кийин баанын туруктуу болуп жана жогору болушуна өтө чоң пайдасы бар. Биринчиден, мустага ушул жактан келгенден кийинки ар бир ящиктердин ортолоруна абалар кирип, малина, клубника, ежевика, карагаттарды көп убакытка чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет. Анан ошолордун баасы такыр болбой атат. Мисалы үчүн 50 сом, 40 сомго түшүп калды. Өзүнүн продукциясын жакшы баада сатып алса, сатып ала турган баягы экспортерлор менен иштешсе, Мындай бааны башка экспортерлор бере элек. Мисалы күнүнө 5 тонна чыгара турган болсо, бул байкенин айлыгы 50 000 сом болот да. Мекендештер, саламатсыздар. AgriLife KG долбоорубузда бүгүн мөмөлөр тууралуу чыгарылыш болот. Тагыраак айтканда, мөмөлөрдүн кандай көйгөйлөрү болуп атат, дыйкандар мөмөлөрү менен сбыт жагы кандай проблема болуп атат, ошолордун чечими боюнча сиздерге бүгүн маалымат берели. Биз азыр Бишкекте турабыз, түнкү саат 2. Аркабызда көрүп атканыңыздардай холодильник атышта турат, ушул жактан мөмөлөр жүктөлүп чет мамлекетке кетип атат. Мен сиздерди Мырза деген жигит менен тааныштырып кетейин, андан ары сөзүбүздү уланталы. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып, таанышып, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы? Мен атым Мырза. AgriLife долбоорун чакырганбыз. Дыйкандардын 100 жылдык келечеги деген биздин өзүбүздүн дагы долбоорубуз бар. Ошону чагылдырып бериңиз. Дыйкандардын көйгөйлөрүн жана келечектеги жакшы ийгиликтерин ушундай кылсак туура болот деген ой менен чакырдык AgriLife долбоорун. Мырза, сиз өзүңүз дыйкансыз, туурабы? Биз өзүбүз дыйканбыз, дыйканчылык менен алектенебиз көп жылдар бою. Ошо дыйканчылыкта кандай көйгөйлөр болуп атат, өзүбүздүн жон-терибиз менен тартып көрүп атабыз. Ошол кыйынчылыктардан кандай чыгуу экенин бир канча сонун жаңылыктар бар, буюрса ошол боюнча сиздерге кабар берип бөлүшөйүн деп. Бөлүшөлү. Дыйкандар менен бөлүшөлү. Келе сразу эмеге өтпөйлү. Дыйкандардын көйгөйүнө бүгүнкү күнү ушу мөмө өстүрүп аткан дыйкандардын эң биринчи көйгөйү эмне болуп атат? Азыркы учурда дыйкандардын эң биринчи көйгөйү бул сбыт маселеси болуп атат. Ошол сбыт маселеси чечилсе, көптөгөн жакшылыктар болот, буюрса. Сбыт маселесин чечүү үчүн кандай кадамдарды кылыш керек? Сбыт маселесин чечүү үчүн эң биринчиден бул холодильник маселеси. Мына сиздер көрүп аткандай Саракатоник бул заводдон чыккан заводской, самодельный эмес. Бул автономно иштейт. +4 жана +6 градуска чейин муздатып берет мөмөлөрдү. Малина, клубника, ежевика, карагаттарды. Жана бунун ичиндеги нымдуулукту соруп, сууну чыгарып салат. Анан азыр бир аз сайын сиздерге кененирээк айтып берели, ушул холодильниктер боюнча. Негизи бул долбоордун ушул идеясы дыйкандардын 100 жылдык келечеги деген долбоор экен, Ооба. Ушул ураанды каяктан ушул идея келди, анан эмнени көздөп келатасыңар, кандай максатта? Бул идея кайсыл жактан чыкты? Себеп дегенде көйгөйдөн чыгат экен ар бир нерсе. Баягы көйгөйдөн учурдан батыр жаралат дегендей эле ошол көйгөйлөрдү өз жон терибиз менен тартып, анан жана ушул көйгөйлөрдөн кантип чыгып кетүү керек экенин бир аз практика түрүндө да көрүп атабыз. Буюрса жакшы иш аракеттер болуп жатат. Холодильник, контейнер түндө холодильник, Саракатоник дедиңер, андан тышкары мындай ящик. Мисалы үчүн могу ящик бир гана чүйдө чыгат деп уккам да. Башка региондордо барбы ушул? Региондордо биздин Жети Дубанда бүт эле көп мөмө өстүргөндөр бар да. Ушул көйгөй менен кандай чечсе болот? Азыркы учурда Бишкек шаарында жана Чүй областында
яшик маселесинен көйгөй деле жок. Көйгөй жок дегенде мисалы ошо Чүй областында яшик көп чыгат. Бирок ошондой учур болсо дагы мен дыйкан болгондуктан мага ар дайым яшик керек. Яшикке очередь бар. Очередке барганда 1 сутка күтөсүң. Живой очередь. Ал жерде деген абдан көп. Бир 10 мүнөт сайын, 15 мүнөт сайын яшик жиналып кетип турат. Ошончо дагы 1 суткада очередиң жетип яшикти аласың да. Ысык Көл областында яшик такыр эле чыгарылбайт экен. Мындан 4 жыл, 5 жыл мурда чыгып жүргөн экен. Элдер коробкага өтүп кеткендиктен яшик чыкпай калган экен. Азыркы учурда ягы тармагы абдан өнүгүп жаткандыктан кайта ошол яшик чыгаруу суроо талабы күчөп жатат. Демек ошо Ысык Көл облусунда кичинекей көйгөй бар экен да яшик боюнча. Ооба. Бизде ушул холодильник негизи ушул жерде Бишкекте ушундай бир холодильник таап отурабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүп берип атабыз сиздерге наглядный кылыпчы. Холодильник дегенде ар кимдин ар кандай түшүнүгү бар да, туурабы? Ар кандай элестетет да. Көрсө ушундай контейнер түрүндө эле 12 метрлик болуп кетет экен. Биздин дыйкандарга ушул холодильник коюлгандан кийин ушундай коюу жолдорун кандай чечсе болот? Дыйкандардын 100 жылдык келечеги деген долбоордо бул кандай болот дегенде эң биринчи маселе келип туруп холодильник маселеси болуп калат. Экинчиден яшик болуп калат. Бул холодильниктин эң жакшы жери жана ушул долбоорго эң биринчи стартап катары кете турган ушул холодильник. Эмне себептен холодильник дегенде мисалы биздин өзүбүздүн каалообуз Кыргызстан боюнча ар бир айылда коюлушун каалап жатабыз. Айылда бүт дыйканчылык менен алектенишет. Клубника, малина, өрүк, алма, алмурут, алча дегендей элечи. Ошондой эле ошол продукцияларды, чыккан продукцияларды ушундай холодильникке сактап сак жана ошол холодильниктер дыйкандардын өздөрүнүн үлүшү болсо, корпоратив ошол нерсени башкара турган болсо, жана бул холодильникке муздатып берүүдө 1 суткада эле муздатып берет. Бул 1 суткада муздаткандан кийин чет мамлекеттен келген жана Кыргызстандын экспортерлору ушул холодильникте сактап бергендиги үчүн дыйкандардын ар бир килограммына 5 сомдон төлөп беришет. Бул сапаты жакшы болот. Жана мындай холодильникте сакталып чыккан продукцияга суроо талап көп. Бул холодильниктерди койгондо ар бир айылга койгондо деген экспортерлордун Кыргызстанга келишинин көбөйтөт жана экспортерлорго ыңгайлуу шарттарды түзүп берет. Бүгүнкү күнү ушундай иш-чаралар жүрүп атабы? Группалар азыр деги эле бүт эле жерде эле бир нерсе болсо эле WhatsApp группалар ачылат го. Иш-чаралар жүрүп атабы же бүгүн ушундай идея келип атабы силерге? Биз деген дыйкандар бири-бирибиз менен баарлашпыз, сүйлөшүп турабыз. Ушундай учурларда кандай кылсак болот деп сүйлөшкөндө жана биз азыркы учурда деген бир Элбис компаниясынын ген директори Равшан Байкеге кайрылып экспорт кылып бериңиз деп жана Равшан Байкеден кандай көйгөйлөр болуп атат экспортерлордун ортосунда жана дыйкандардын ортосунда кандай көйгөйлөр болуп атат, ошол маселеге келгенде биринчи холодильник маселеси, экинчи маселе болсо яшик маселесине келип такалдык. Чогуло турган жерде болуп калат. Бир айылдан бирөөсү алма багат. Бул деле ошол алма, өрүк, быйылкы жылы өрүк деген аябай убал болду. Не себептен дегенде экспортерлордун жок болушу. Экинчиден болсо элдердин башаламан соода кылышуусунда ар кимиси ар кайсы жакта сатууда. Биз деген ушундай сиз айткандай бир база кылып кое турган болсок, экспортерлор келип ошол базалардан алып кетсе, экспортерлорго да ыңгайлуу шарт болмок, жана дыйкандарга дагы жакшы шарт болмок. Ким малина, клубника бардык өсүмдүктөрдүн бардык түрүн ушул жака холодильникке алып келип сактап, жана ошол жерден сатууга оңой шарттар түзүлөт да. Урматтуу көрүүчү, негизи эң биринчи эрежеси ошо холодильниктен машиналарга
чет мамлекетке кете турган машиналарга жүктөп атканда негизги эрежеси бул түндө жүктөлүш керек экен, күн чыкканга чейин. Анткени күндүн нурлары буларга тийип калбаш керек экен. Мынакей азыр Бишкекте түнкү 2 саат, түнкү 2. Ушинтип мынакей бул жерде малина ушундай ящиктерге жүктөлүп турат. Андан тышкары бул жерде ежевика бар. Карасаңыздар. Аркамда мынакей жигиттер иштеп атат. Булар түнү менен таң аткыча бүт барын могу рефрижератор дейби, рефрижератор машинелерге жүктөп бүтүрөт экен таң аткыча. Бул жерде ежевика көрүнүп атабы, жакшы эле. Көрүнүп атат. Бул жерге монтип таразага коюшуп, мондай таразадан өлчөп, андан кийин мына бияка рефрижераторго жүктөлүп атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кулпунайлардын кандай аппетитный экенин ушул жерден көрсөңүздөр болот. Караңыздар, аябай чоң. Уштудай болгон Кудайга шүгүр дешибиз керек. Кыргызстанда бүт бара өсөт. Мынакей артында турган холодильник бар. Бул холодильник контейнер түрүндөгү холодильник экен. Мынакей кире бериш эле жердебиз. Мынакей 1 метр жер. Холодильниктин өзүнүн узундугу 12 метр экен. Мына элестеткиле ушунун баары 12 метр ушундай бүт продукция толтурулуп турат. Бир бети кулпунай, аркы бети малина, ежевика. Эми биз, урматтуу көрүүчүлөр, ушул долбоордун негизинде мынакей мырза аттуу жигитибиз ушундай ар бир айылда холодильниктер коюлган эмне үчүн керек экенин түшүндүрүп атат. Ушул холодильниктер бир гана дыйкандарга эмес, ошол эле жана экспорт кылган улан кыздарга дагы жардам берет экен. Анткени элестеткиле, эгер дыйкандар чогулткан продукциясын дароо эле сатыш керек болуп калат да. Эгер сатпаса, жанагындай товарный видин бузуп, көгөрүп, кыскасы кийин сатканга кыйын болуп калат да. Эми аны өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Мына ушундай холодильниктин жардамы менен 12 суткага чейин деп айтып атышат, 12 суткага чейин сакталганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол убакыттын ичинде, урматтуу көрүүчү, сиздер жакшы баага, мына өзгөчө мөмө иштеп келаткан дыйкандар жакшы баага сатканга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Убакыт болот, ошол убакыттын ичинде мындай сатканга мүмкүнчүлүк жакшы болот да. Мындай баасы чыгат деген. Мына азыр өзүнчө дагы подсъемка кылып сиздерге көрсөтөбүз. Бул өзү узун контейнер 12 метр, дагы бир кайталап кетейин. Бул биз гана мына чекесинде турабыз. Таң аткыча бул продукциясынын баары машиналарга жүктөлөт. Холодильник коюлгандан кийин баанын туруктуу болуп жана жогору болушуна өтө чоң пайдасы бар. Биринчиден Россия, Казакстан, Өзбекстандан экспортерлордун келип холодильниктен түз алып кетүүсүнө, көп көлөмдө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бере алат. Азыркы учурда холодильниктер жок болгондуктан холодильниги бар машиналар менен келгенде дагы анын холодильниктин ичине салып, холодильниктин ичинен мустагы, машинанын ичинен мустагыча бир канча сутка өтүп, ошондон плесень пайда болуп, товар жараксыз абалга келип калаткан себебинен көптөгөн экспортерлордун келишине тоскоолдук болуп жатат. Себептен ошол экспортерлор Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан келген экспортерлор бул жерден алып, машинага салып, бир сутканын ичинде мустаткыча жаман болуп кеткенден кийин ал экспортерлор өтө чоң залал алып келишет. Ошол залал алып келбештик үчүн, көйгөй болбош үчүн экспортердун келишине абдан чоң таасири бар холодильниктин. Жана баасынын өсүшүнө жана туруктуу болушуна пайдасы бар. Жок боло турган болсо жана көйгөйлүү зыян тараптары да бар да. Азыркы көйгөйлөр кайра-кайра кайталана берет экен, Азыркы көйгөйлөр кайра-кайра кайталана берет. Себептен холодильникке сакталыш керек. Бул скоропорт товар болгондугунун себебинен холодильникке сакталып, газы чыгарылгандан кийин 12 суткага чейин сакталышы мүмкүнчүлүгү узарат. Терилгенден кийин 4 сааттын ичинде холодильникке салыш керек да. Ошол убакта. Анан бир күндөн кийин холодильникке сала турган болсо, сактоо мөөнөтү 2-3 күн гана болуп калат. Холодильникке адистер керекпи же дыйкандарга коюп берсе эле, инструкциясын түшүндүрүп берсе эле иштеп кетчү? Эрежелери бар. Холодильникте койгондо автономдо иштейт. Эч кандай эреженин кереги жок. Бунун абдан чоң окусу жок. Бул
бат үйрөнүп алса болот холодильникти, бир күндүн ичинде эле ошо менен жумуш алып бара берсе болот. Даяр контейнер 40 тонналык. Бул даяр, бардыгы оборудованияларынан бери бүт даяр, автономно иштейт. Эч кандай буну контейнерди утеплять этиштин кереги жок. Бул аябай өзү заводдон утепленный, бүт бардык системалары абдан жакшы түзүлгөн. Ичин бул жактан көрсөңүздөр болот. Бул контейнер аябай өзү утепленный, аябай калың бунун. Анан экинчиден бунун түйлөрүндө мындай решеткалар бар. Мустак аба ушул жактан келип турат да. Мустак аба ушул жактан келгенден кийинки ар бир ящиктердин ортолоруна абалар кирип, бул клубникалар, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн клубникалар. Мустак азыркы учурда аябай эле мустак да. Азыр бул жака колдоруңду салсаң мустак аба чыгып атат да. Мына ушундай болуп, бул жерде деген азыркы учурда малина. Экинчиден мына клубниканы көрүп атасыздар. Ичинде ежевика бар. Ушулардын бардыгы ушул жерден мустатылып, агрегат полный шамал айдаганда бардык жерине мустак жетет. Бул холодильниктин басынын турушу 900 миңден 1 миллион 100 миңге чейин турат экен. Ушундай холодильниктердин азыркы учурда Ысык-Көл областында иш сапар кылып, ошол Ысык-Көл областында жүрөбүз. Ысык-Көл областы башка биздин областтарга караганда башка мамлекеттер менен границаларыбыз жок. Мисалга Таласта деген Жамбыл менен границалашканда, бир аз соода кылууда, Жамбылга кирип барууда 1,5 саат, 1 сааттык убакыт экен. А бизден Ысык-Көл областы да чек аралаш мамлекеттер менен бир аз татаал болгондуктан, ал жакта деген экспорт боюнча бир аз көйгөйлөр бар экен да. Экспорторлордун кириши жанагы ошол чыгарылган мөмөлөрдү Бишкекке келип, анан Бишкектен анан чет мамлекеттерге тарашы. Ысык-Көл областында деген дыйкандарда ушундай холодильниктер почти жок эсебинде болгондуктан бир аз кыйынчылыктарды тудуруп жатат. Мынакей ушул холодильник. Бул жака келсеңиздер, көрсөңүздөр да болот. Ичи аябай мустак, суук болуп атат. Бул контейнердин этегине чейин бардык биздин өзүбүздөн Кыргызстандан өндүрүлүп чыгарылган малина карагаттар менен толтурулган. Мынакей биздин малиналар аябай жакшы, эч кандай бузулган эмес. Сонун көптөгөн азыркы учурда Россия, Казакстан, Кыргызстандын өзүбүздүн экспорторлор дагы чалып Ысык-Көл областынан аябай жакшы өсөт экен. Ягыдалып, погодасы дагы аябай жакшы экен, климаты да жакшы экен. Клубникалары таттуу болот экен, малиналар да чоң болот экен, аябай сулуу келет экен. Ошон кантип алсак болот? Мырза, сен ошолорду даярдап берчи дейт. Мен өзүм дыйкан болгондуктан мындай шарттарды мен экспорторлорго чогултуп берип, арга стерге машиналарды коюп берүүгө, жана бул ишти алып баруу мага өтө оор болгондуктан азыркы учурда сиздерге дыйкандарга, айылдарга ушундай контейнерлерди, холодильниктерди коюп, ошол контейнер холодильниктер элдин үлүшү болуп, дыйкандар ушундай жерлерге апарылып коюла турган болсо, биздин чет мамлекеттеги кызыктар, экспорторлор келип, ошол ар бир айылда ушундай контейнерлерден келип алып кетүүгө, холодильник контейнерлерден алып кетүүсүнө аябай жеңилдик жаратмакпыз. Бир гана малина, клубника эмес, алма, өрүк, ошолордун бардыгын экспорттоого аябай жакшы болмок. Бул эмне себептен дыйкандардын өзүнүн үлүшү болушу керек деген суроого, бул стартап болмок да, абдан чоң стартап болмок. Айыл чарбасында ушунчалык өнүгүү бизде кетмек 100 жылдар бою. Бул дыйкандардын өздөрүнүкү болгондон кийин экспорторлор ушундай холодильниктерге даярдап берсе, экспорторлорго биздин дыйкандар буну мустатып бергендиги үчүн экспорторлор килограммына 5 сомдон төлөп берет. Ошол эле 5 сомдон мына азыркы сиздер көрүп атасыздар, бул жерде деген 20 тоннадан ашык малина, клубника, ежевикалар сакталып турат. Бул 20 тоннага дыйкандарга 5 сомдон бергенде деген бул күнүнө 100 миң сомдон ошол айылдын дыйкандардын чөнтөгүнө киреше болуп түшмөк.
жана ошол булунан түшкөн акчага дыйкандар өздөрүнүн айылдагы арыктарын оңдоп, жолдорун оңдоп, ошо поляга бараткандагы жолдорун оңдошуп, жана булунан түшкөн пайда акчага өздөрү варенье заводдорду ачып, андан аркы переработка, сублимацияларды ачып, келаткан экспортерлорго бардык шарттарды түзүп беришмек. Ошол себептен бирок азыркы учурда деген дыйкандардын аябай эле быйылкы жылы акыбалы оор. Клубникалар, малиналардын баасы аябай түшүп кетти. Бисмилля. Мына биздин малина ушинтип ящиктерге жыйналат. Алыскы Россия мамлекетине кетет бул. Россияга. Мында эметилгенден кийин ар бирине ээстин печаты жармаштырылат. Бул мыйзамдуу түрдө. Ушинтип буйруса аман эсен Россияга жетип барып калат. Мустатылгандан кийин сапаты жагынан жакшы, чынамкай. Биздин Кыргызстандын клубника, малина, ежевика, ягода тармагын чет мамлекеттегилер аябай барташат, даамдуу деп. Холодильник самодельный боюнча дагы суроолор болуп жатат. Мен морской 40-тонник контейнер койгом, жана анын ичин пенопласт менен утеплять этип, ошол контейнерге үйдөгүдөй эле кондиционер коюп иштетсем болобу деп суроолорду берип жатат. Ал менен негизи маселе чечилбейт. Себеп дегенде алар болсо плюс 18ге чейин иштей алат. Бул заводской 40-тонник холодильник. Бул бардыгы ошол ягоданы сактоого аябай жакшы шарттар менен жасалган. Бунун стенасы калыңдыгы, дубалынын калыңдыгы утепленный. Бул контейнердин холодильниктин плюс 4, плюс 6 градуска чейин алып келип бере алат. Бул ушул плюс 4 жана плюс 6 градуска келгенде гана малина, клубника, ежевика, карагаттарды көп убакытка чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет. Самодельный контейнерде бир суткага гана да сактаганга мүмкүнчүлүк болот. Азыркы учурда холодильник маселеси оор болуп жатат. Ошондуктан сиздерди чакырдык. Балким биздин жакшы инсандарыбыз, элдерге жардам берип жүргөн жакшы инсандарыбыз бар. Ошол инсандардан балким колдоо күтүп, ошол Кыргызстанда көптөгөн айылдарга коюп, жана ошол дыйкандарды колдоп кетүүгө биздин байкелерибиз, эжелерибиз, бизнесмен эжелерибизден жардам сурайт элек. Ушул негизи идеяны деп коелу. Колдойбу же колдобойбу барып бир кыдырып келели. Ошо буюрса Кайсы айылдарга барсак жарашчу? Биз азыркы учурда Григорьевка айылына барсак болот, жакын. Ошо Григорьевка айылында деген малиналардын баасы 50 сом, 60 сомго түшүп кеткен экен. Ошол Равшан байке барып, азыркы учурда ал жерде деген 160 сомго көтөрүп берип, дыйкандар ушундай сүйүнүп, ыраазычылыгын айтып жатат. Ошундай жакшы ийгиликтер бар. Ошол жерге барсак болот. Мына бизге бүгүн биздин ушу айылыбызда болуп аткан көйгөйлөрдү чечели деп биздин ушу демилгелүү топту көтөргөн балдарыбыз келип аттыр. Мен өзүм болсо ушу Григорьевка айылынын тургуну, Садыр аке айыл өкмөтү. Ошондо Ысык-Көл областы Ысык-Көл району. Атым Нургалый, фамилиям Мадемилов. Өзүм жогорку билимдүү фармацевтмин. Ошол бүгүнкү элдибиздин арасында болуп аткан көйгөйлөрдү чечели деп келген балдардын
демилгесин колдойлу деп чечтик. Мына бул жерде чогулуп аткан баарыбыз биздин дыйкан балдарыбыз өзлөрүнүн өстүргөн товарларын, мындайча айтканда алган мөмөлөрүн өткөзүш кыйын болуп атат. Мына бизде малинанын борбору деп эсептелет бул Григорьевка айылы. Мындай болгондо бир жак аз дегенде эле 130 тонна малина кетет күнүгө. Анан ошолордун баасы такыр болбой атат. Мисалы үчүн 50 сом, 40 сомго түшүп калды. Анан ушул экилердин баарын билип, көрүп жүргөн биздин өзүбүздүн балдар экен. Ушуларды угуптур. Мына жанагы Мырза, ким эле Равшан деген балдарыбыз келиптир. Ошол балдарыбыз келип өзлөрүнүн мындайча айтканда башын канжага байлап, элдин көйгөйүн чечели деп, дыйкандардын көйгөйүн чечели деп ушинтип келип атат. Бүгүн иш жерге баарыбыз чогулуп, о жерде тургандардын баары демилгелүү топтор. Ошону сүйлөштүк. Ошо кооператив түзөлү дедик. Адамдардан туруп документальный дагы баарын жасап койсок болбойт. Холодильник маселесин чечели делдик. Ошолордун баарын чечип, ошо силерге берип атабыз ушул бүгүнкү интервью. Ушуну биздин баардык Кыргызстан угуп атса керек. Биздин областтагыларыбыз, биздин жанындагы айылдагы биздин айылдаштарыбыз баарыңар туура колдогула, биз ушуну колдоп берели деп баары ушул демилгени көтөрүп атабыз. Ушинтип бизди колдоп келген балдарга ыраазычылык беребиз. Ыраазыбыз ошо балдарга, биздин келген балдарыбызга. 100 жылдык дыйкандардын келечеги деген программа менен чыгып аттыр. Программалар менен тааныштык. Муну дагы законный түрдө устав кылып киргизип, биздин кооператив болсо киргизип коебуз. Ушул эки долбоордун эмесинчи. Эми киргизип коюш керек да, сөз. Кооператив болгондон кийин уставы болуш керек. Ошол бери эле. Азыр ушул биринчи маселе кандай маселе болот? Кандай маселени чечесиздер азыр? Эми биринчи маселе жанагындай булар келип бизге өзлөрүнүн программасы менен тааныштырды. Тааныштыргандан кийин эми биринчи биз сырье беришибиз керек да ал адамдарга. Сырье болбосо товар болбойт да. Акча болбойт. Ошон үчүн сырьену эметишибиз керек. Андан холодильник, анан экспортерлорду балдар алып келебиз деп атат. Ошол сырьену жакшы сырье камдашыбыз керек. Анан холодильник экен бизде ошол эле экен. Холодильник маселесин кандай чечесиз? Холодильник маселеси мына биздин айылыбызда көп эле холодильниктер бар, бирок чоң объемдуу экен да. Эми чаканырактарын тапканга аракет кылып атабыз. Анан жаңы холодильниктер келип калса, ал жерин дагы таап ушул жерге койгонго аракет кылалы. Эми бизге колдоо сураган боюнча болсо эмне кылмакпыз? Жанагындай биринчиден жер маселесин чечип туруп бизге биринчи холодильник коюш керек болуп атпайбы? Анан ошон үчүн холодильник алганга кандай бизге бөлүнгөн фонду барбы кандай? Анан жанагы дыйкандарга бөлүнгөн жерлер, анан жанагындай бериле турган пестицидтер болуп атпайбы? Ошолор дарылай турган. Анан эми экспортерлор келип калса болду, андан башка эме деле жок да. Биздин жакшынакай биз товар чыгарып беришибиз керек, сырье беришибиз керек, болду, өткөзүп коюп, анан мындайча айтканда биздин төгө турган кампабыз болуп атпайбы? Кампа бар, кампага өткөзүп койсоң, кийинкилерин эртеңкүгө дагы тере беребиз да. Ошондой да. Анан эми ошол көйгөйлөрдү чечкенге баарыбыз чогуу, биргеликте ынтымактуу аракет кылалык. Мына келип аткан балдарыбызды колдойлук. Өзүбүздүн балдар экен, мына аракет кылып ушу өзлөрү дыйкан экен. Мына могу бизге келип бизден интервью алып аткан ушу AgroLife биздин балдарыбыздын дагы демилгесин колдоп туралы. Силерге дайыма биз иштериңерде ийгилик болсун, биз колдойлук. Аракет кылалык. Иштесе келет, иштейбиз эми. Ошо? Жылы сөзүңүзгө рахмат. Анан мынакей ушу жалпы жаамат сиздер ушу холодильник келип ушу коюлсун деп, айылга коюлсун деп баарыңыздар колдойсуздар, Ошону эми бул Эрлан деген жигит ушул айылдын ушу демилге биздин айылдан чыгып ушул демилгелеп ушул Эрлан деген жигит колдоо көрсөтүп ушу айылды бир эметип атат. Ушул жигит принимать этип приемный пунктта иштеп атат азыр. Менин атым Эрлан Абдрахманов фамилиям. Мен бул айылдын тургуну болом. Бизде эң негизги көйгөй баа маселеси болгон үчүн биз ушул маселени көтөрөлү деп эң биринчиден ушул баа маселесин чечели деп чогулдук. Андан кийин Равшан деген мырза экспортер түпкө келди деп угуп, ошону өзүбүздүн айылыбызга чакырып, анан бул айылдан демилгелеп мени эме кылышты. Баягындай приемный пункт ачып, ушу малиналарыбызды кабыл алып, жоопкерчиликти ал деп мени шайлашты. Элдин продукциясын жерде калтырбай, дыйкандардын түшүмүн талаада калтырбай, чогултуп бер деп элдин суроо талабы менен мен шайландым.
Анан ушуну андан ары улантып кетиш үчүн бизге азыр эң негизгиси логистика маселесин чечиш керек. Логистика маселесинде бизге холодильниктер курулуш керек. Ошону ташый турган жанагындай холодильник машинелер, рефрижератор деген машинелер керек. Холодильниктин маселесин буюрса жер маселеси чечилген, анткени холодильник кура турган жер бар. Ошого азыр биз инвестор тапсак жакшы болот эле. Эгер инвестор табылып ошол холодильниктер курула турган болсо, анда бул айылда чыга турган баягы малинанын түшүмүнүн көлөмү көп. Бул жерде бир гана малина эмес, карагат, клубника, алма, алмурут жана башка продукциялар дагы бар. Ошолордун баарын баягы сактай турган жер керек. Эгер ошол маселе чечилсе, бул Ысык көл району боюнча эң чоң баягы мөмө жемиш кабыл алуу пунктусу болот. Анткени бул Садыреке айыл өкмөтүндө 4 айыл өкмөт бар. Ушул Ысык көл районунда бул эң чоң баягы жер айдоо жерлери болгон эң чоң айыл өкмөт, айыл аймак деп эсептелинет. Ошондуктан бул жердин келечеги абдан чоң. Эгер дыйкандар баягы өзүнүн продукциясын жакшы баада сатып ала турган баягы экспортерлор менен иштешсе, анда бул баягы мөмө жемиштин аянты мындан да көбөйөт. Анткени көбөйтөбүз дегендер көп, бирок баа маселеси чечилбегендиктен элдер азыр көбөйтпөй турушат. Бирок эгер Россияга андан ары дагы көп чет өлкөлөргө чыга турган болсо, бул жердин климаты дагы, бул жердин баягы эң негизгиси суу маселеси дагы бар да. Эгер суу маселеси деген нерсе дыйкандарда бар. Бирок биздин айыл аймакта андай маселе жок. Анткени бизде Чоң Ак суу деген дарыябыз бар, суубуз. Ошол жерден бизге баягы кенен суу келет да. Ошондуктан ал маселе да бүт чечилген. Биздин бир эле маселебиз баягы продукцияны алып кеткен баягы экспортерлор келсе эле ошол маселебиз чечилген болот да. Жакшы баада алып кетсе. Азыр бизге бул айылга даже конкуренция жаратып, башка экспортерлор деле келе элек. Ушу эң биринчи азыр Равшан мырза келип атат. Равшан мырза келгени биякта баалар да өстү. Азыр мына дыйкандар өздөрү демилгелеп, ушул Садыреке айыл аймагында бир сельхоз айыл чарба кооперативин түзөлү деп демилге көтөрүп атышат. Буюрса, эгер элдер колдоп ошол кооператив ачыла турган болсо, анда дыйкандардын көп маселелери чечилет. Ошол эле баягы техника алуу маселелери, айыл баягы жерлерди иштетүү маселелери, суу маселеси, андан тышкары баягы көчөт алып келгенде ошолорду сатып алганга баягы акча бөлүнөт мамлекеттен. Мамлекет негизи кластер кылып бөлүп койгон. Ошол кластерден дыйкандарга мөмө жемиш тармагына 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошол 1 миллиард сомдон дагы биз өзүбүздүн кооперативге алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Кооператив азырынча жок. Кооператив азырынча жок, бирок демилгеленип ушул жакын арада эле түзүлүшү мүмкүн. Жакын арада түзүлөт да. Анткени анын юридический жактарын биз чечебиз, андай маселе жок. Биякта эң негизгиси дыйкандын демилгеси болуп атат. Мына азыркы учурда баалар түшүп кетип, аябай кыйынчылыктар болуп, кайсы жакка өткөзөрүн билбей, мен да ошол көйгөйлөрдү башыман өткөзгөнүн себебинен жакшы экспорт кылган өзүбүздүн кыргыз экспортер байкелерди Ысык көл областына чакырып, Ысык көл областынан мени да чакырышты. Ошол Равшан деген байке экспортер, ошол Равшан байкени алып келип, азыркы учурда бул эжелерибиз, бул апаларыбыз дыйкандар клубниканы тердегени 40 сомдон тердиртип, сатканы 50 сом. Местный клубника деп коет. Анан сортовой дегени дагы бар. Ал сортовойду 50 сомдон тердиртип, 60 сом, 65 сомдон сатып жүрүшкөн. 10 сом, 15 сом пайда көрүп жүрүшкөн. Ошол 10 сом, 15 сомго пайда көрүп жүргөн, анын чөбүн жылдыртып, дары-дармегин караганда дыйкандар минуска кетип бараткан. Ошол ушундай боло берсе, биздин жашыл экономикабыз көтөрүлбөй артка кетеринен чочуп, ошол экспортер байкени чакырып, 50 сом, 60 сомдон тапшырып жүргөн клубникаларын, малиналарын азыркы учурда Равшан деген байке 160 сом, 170 сомдон дыйкандардан алып атат, абдан жогорку баада. Мындай бааны башка экспортерлор бере элек. 50 сом, 60 сомдон алып жүргөн адамдар
90-100 сомдон алып жатышат. Бул демилгени колдоо көтөрүп чыккандын себеби бизде дыйкандардын 100 жылдык келечеги деген уран менен чыгып атам. Бул жерде малина, клубника гана эмес, карагат эмес, алма, өрүктөрдүн баардыгы бир холодильникке апарып, дыйкандардын баардыгы мындай аксакал айткандай кампа болсо, ошол жерден экспортерлор келип алып кетип турса, дыйкандар кайсы жака сатабыз деп ойлобойт. Азыркы учурда мага чет мамлекеттерден, Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан чалып жатышат. Мырза, сени чогултуп берчи депчи. Бирок мен экспортер эмесмин, бул иш менен иштебейм. Мен өзүм дыйканмын. Анан экспортерлордун көйгөйү кандай болуп атат? Биз ошол айыл, мисалы Ысык Көл областында ушундай мөмө жемиштер бар экенин билебиз, бирок кайсыл жерден чогултабыз, ошондой көйгөйлөрү бар экен экспортерлордун. Биринчи көйгөйү ошол көйгөй болбош үчүн дыйкандардын баардыгы бир холодильникке апарып, ошол жерде таза продукциясын сактаса, Өзбекстандан келген туугандар, Россиядан, Казакстандан келген туугандар ошол жерден алып кетсе, бул дыйкандардын 100 жылдык келечеги. Кыргызстан боюнча ар бир айылда холодильник коюлса, ошол холодильник корпоративдин дыйкандардын үлүшү болсо деген өзүмдүн жеке оюм. Себеп дегенде ушул дыйкандар өздөрүнүкү болсо, бирөөнүкү эмес, частный эмес, мамлекеттик эмес, ошо дыйкандардын өздөрүнүкү болсо, ошо холодильникке салынган продукцияга 4 саат, 5 саатка 5 сомдон услугасын алса, дыйкандар өздөрү 10 тонна кире турган болсо, күнүнө 50 000 сом алса, 20 тонна кире турган болсо, 100 000 сом ала турган болсо, ошону арыктарды тазалаганга, жолдордун түздөгөнгө, аянтындагы бараткан жолдорду түздөп, ошол тармакта варенье завод ачканга, переработка завод ачканга, ошол дыйкандардын ошол холодильниктен маселе болуп атат. Ошол холодильник маселеси чечиле турган болсо, ошол холодильник эң биринчи дыйкандарга стартап, каражат, акча булагы, источник прибыли деп коет, ошондой болуп бермек. Ошондон ары Аллахтын буйруса, бул иш дыйкандардын 100 жылдык келечектеги маселесин чечет го деген уран менен ошол элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, келиңиздер биригип ушундай корпоративдерди ачып, ошо ар бир айылда, Кыргызстанда 460 айыл боло турган болсо, ар бир айылда холодильник, ушундай условиялар болсо экен деп, баардык дыйкандар менен жолугуп, өзүм мен жөнөкөй эле дыйканмын. Мени эч ким каржылаган жок. Өзүмдүн тракторимди сатып, өзүмдүн расходум менен, өзүмдүн коллегаларым экен дыйкандар, өзүмдүн мекендештерим. Биздин ар бир айыл өнүгө турган болсо, абдан сонун болмок. Кытайда дагы ар бир айылда кустарный производство ачылсын дегендей эле, ар бир айылда холодильник менен жана биздин айылдагылар бүт дыйкандар, ошол дыйкан чарбасы өнүгүшүн каалап, биздин мамлекетибиз башка мамлекеттерден алды гана өнүгүшүн тилектешмин. Ошол проектти колдоп койсоңуздар жана ар бир дыйкандар бириксе, бул саясатка дагы тиешеси жок. Бул дыйкандардын өздөрүнүн менет акысын жана өзүбүздүн мамлекетибиздин өнүгүшүнө зор демилге болмок. Ушул жерден эле башталып атабы ушундай холодильник коюш, же буга чейин уже жасалып келаткан жумуштар бар? Азыркы учурда холодильник коюу боюнча могул Григоровка айылында биринчи жолу башталып атат. Григоровканы дыйкандардын 100 жылдык келечеги намын берсек деле болот. Ушул корпоративдин атына бул биринчи жолу болуп атат. Бирок элдин арасынан чыккан бул байке бригадир байке, бул болсо элдин арасынан шайланып чыкты. Азыркы учурда бизнесмендер дагы бар экен. Экспортерлор келип туруп 200 сомдон алам десе, ал болсо дыйкандардан 100 сомдон алып чогултуп, 100 сомун өзүнүн чөнтөгүнө салып кеткен көйгөйлөр бар экен. Бул киши андай кылбайт. Дыйкандар бул кишиге ар бир килограммынан 5 сомдон берет. Жана экспортер 5 сомдон берет. Бул киши ошондой килограммдан 10 сомдон алат. Мисалы күнүнө 5 тонна чыгара турган болсо, бул байкенин айлыгы 50 000 сом болот да. 10 тонна чыгара турган болсо 100 000 сом болот. Ошентип бул өзүбүздүн жарандагы айлыгы менен жакшы жумуш орду менен камсыздалат. Андан сырткары бардык айылдарды өзүнүн айылындагы активист болуп, ошол жумуштарды дыйкандардын дары-дармек, агрономдорду чогултууга, уюштурууга,
ушул байке иш аракеттер жүрүп атат. Анан айылдын дыйкандары дагы жардам берип, жана бул кишинин айтканын угуп, сиздер өзүңүздөр шайладыңыздар. Биз деген башка бизнесмендерди, соода кылып жүргөн адамдарды шайлаган жокпуз. Себеп дегенде 100 сомду өздөрүнүн чөнтөгүнө салып калат экен. Андай эмес, элдин арасынан чыксын деп, ушул байкени элге айтканда, ушул байкени тамдап беришти. Мындан аркы ар бир айыл ушул түшүнүк жете турган болсо, ар бир айыл биригип, корпоратив ачып, биздин өзүбүздүн дыйканчылык өнүгө турган болсо, бүткүл Кыргызстан өнүгөт. Ар бир ааламга айылдан башталат дегендей элечи. Ошол айылдарыбыздагы дыйканчылыктар өнүгө турган болсо, Кыргызстаныбыздын 50% көтөргөнгө аябай чоң эбелги болмок да. Бул айыл чарбасы өнүкпөй кала турган болсо, биздин жаштар, биздин үй бүлөлүү байкелерибиз ошол баласы тигил жакта жетим калып атат, миграция кетип атат, ал жакта деген кандай деген кордуктар көрүп атат. Дыйканчылык маселесин жакшы бир нукка коюп ала турган болсок, бул өтө бир жакшы экономиканы көтөрүп бере алат. Бул абдан жакшы нерсе дыйканчылыкты. Токтотпошубуз керек да бул дыйканчылыкты. Сөзсүз, демек мында жакшы самалык болуп атты да. Эми жыйынтык чыгарабы? Эме кылабы? Сиз өзүңүз бир батаңызды бериңиз, бул жакшы эменин иштин башында болуп турган, ошо менен жыйынтык чыгарабы? Амин. Амин Аллахым. Ушул бүгүнкү ушу Алланын улук күндөрү жума күндө турабыз. Ушу Садыраке айыл өкмөтү көлдөгү 7 акенин бирөө. Ошол Садыраке айылынын айыл өкмөтүндөбүз, ошол айыл аймагындабыз. Мына бүгүнкү биздин баштап аткан иштерибиз алдыга жылып, элибиз журтубуз туура түшүнүп, биз эле эмес, ушу биздин мамлекетибиздеги элдер, мамлекетибиздин ичинде биздин областтагы элдерибиз, райондогу элдерибиз, ушулардын баарын туура түшүнүп, ушуреки биз баштап аткан иштерибиз алдыга жылсын. Элибиз журтубуз тынч болсун, бөөдө кырсыктардан чыкара бололук. Мына жакында эле өзүңөр көрдүңөр, Аламат апаат болуп кетти жана шайлыбызда. Ошондой бөөдө кырсыктардан чыкара бололук. Өзүңөр айткандай жана ак эмгебиз менен аракет кылалык. Жанагындай алдамчылардан Кудай сактасын. Эки жакта жүргөн ушу мигрант дегендер жок болсун. Мен дайым эле ушу мигрант жок болсун деп дайыма дуа кылып жүрөм. Жана балдарыбыз айткандай, балдарын таштап салып кетип атат, иштейбиз тияка бияка деп. Жанагындай иштерибиз болуп кетсе, балдарыбыз тигилер эки жакка кетпейт. Ошо баштап аткан иштерибиз ийгиликтүү болсун, эл журтубуз тынч болсун. Амин, Аллаху акбар. Болду? Ооба, көрсө. Жанагы азыр айткам, 10 миң сомдон табакты 2 миң сом табак, менен элдин баары мынакка жыйып ага дегенчи. Ушук жалдаш керек, свет кетириш керек. Талонун төлөш керек. 100 миң сомдон 100 миң сомдук борчу бар. Бул ошо 10 тоннаны күндө көтөрөт. Анан грузчикке жалдайт да. Ерлан, азыр эмен түшүлөт сразу. Грузчик топ. Жазалы жанагы эмелерди. Болот.